Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Биз республикалык штабтын пресс борборунда брифингти баштап жатабыз. Бишкек шаарындагы түнкү эмдөө пункттарынын иштеши тууралуу студенттер поликлиникасынын башкы дарыгери Миңбай Жороев айтып бермекчи. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг пресс-центра республиканского штаба. О работе ночных прививочных пунктов по городу Бишкек расскажет главный врач студенческой поликлиники Миңбай Жороев. Вам слово. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Уруксат берсеңиздер, мен сиздерге бүгүн эмдөө жөнүндө кичине маалымат берип кетсем. Өзүңөр билесиңер, коронавирус күч алып турган убагы, бирок акыркы убакта кичине ылдыйлап калган, карабай, анын себеби дегенде биз эмдөө иштерин улам жакшы алып баратабыз. Эмдөө жөнүндө баяндама берсем, бүткүл дүйнөлүк маалыматка караганда бүгүн жер жүзүндө 6 миллиарддан киши көп эмдөө алды. Ал эми бир күндө 5 миллиондон киши көп эмдөө алып атат. Эми биз өзүбүздүн Кыргызстанга кайрылсак, мен сиздерге кичине статистиканы кайрылып кетейин. Бүгүн 1-сентябрга караганга Бишкек шаарында 86 миң киши эмдөө алды, Ош шаарында 46 миң, Чүй облусунда 60 миң, Ысык көл облусунда 54 миң, Талас облусунда 29 миң, Нарын облусунда 42 миң, Жалал Абад облусунда 102 миң, Ош облусунда 207 миң, Баткенде 56 миң, бары жыйылып 685 миң киши эмдөө бул биринчи дозасын алды. Экинчи дозасын болсо 455 миң киши алды. Эмдөө башка ооруларга караганда сайылат, эки жолу сайылат. Биринчи доза, экинчи доза деп коебуз. Биринчи доза алгандан кийин 21 күндөн кийин экинчи доза салынат. Анан эмдөө, эмне үчүн биз эмдөө жасайбыз? Урматтуу мекендештерим, эмдөөнү сөз салыш керек. Себеби дегенде эмдөө деген бул эмне? Эмдөө деген, эгер эмдөөнү алсак, биз жаныбызда жүргөн кишилер күндө байланышкан. Бул өзүңүздүн семьяңыз, өзүңүздүн туугандарыңыз, өзүңүздүн кесиптештериңиз, общий транспортко караганда ал жактагы кишилер, дүкөнгө барасыңар, базарга барасыңар. Эгер сиз оорулуу болсоңуз, бул деген биздин баягы аба жолу менен жугат. Жөтөлгөндө, учурашканда, кучакташканда, өбүшкөндө, ошонун үчүн биз эмдөөнү өз убагында алып, жанагы аралыкты сактасак, бет кап кийсек, массовый скопление деп коет, кишилер көп болгон жерге барбасак, ошондо бирибизди сактап калабыз. Эмдөө алганда эмнени айткым келет? Мисалы үчүн 20 киши эмдөө алса, ошонун бирөөсү кайра ооруп калышы мүмкүн. 19 кишиге уже гарантия бар да, ооруп калбайт деген. Эгер жанагы бир киши ооруп калса дагы өтө жеңил формада өтөт. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, мен сиздерди эмдөөгө чакырат элем. Эми кичине статистикага кайрылып кетейин. Кандай болуп жатат? Эмдөө качан башталган? Эмдөө бизде 29 мартта ушул жылда башталган. Кандай вакциналар бар? Бизде азыр Sinopharm Кытай фирмасына чыккан, анан AstraZeneca, австралийский и Спутник 5 деген алып атабыз. Анан бизде кайсы жерде жайгашкан? Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 74 эмдөө пункттары иштөөдө. 19 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда, 7 алардын филиалларында, анан жанагы жаңы новостройка деп коебуз, жыл массивтердин ар биринде бар. Анын барынан кайрылып отурбайын, анда анан биз дагы Кудай буйрса деп атабыз, 15 сентябрдан баштап биздин студенттерибиз, окуучуларыбыз оффлайн обучениеге өтөт. Ошого карата азыр деген 1 сентябрдан 10 сентябрга чейин акция жүрүп атат. Акциянын негизги мааниси эмдөө өтүү. Эмдөө өтүү. Мисалы үчүн бизде шаарда жүргөн баягы пропискасы жок жарандарыбыз бар, конокто жүргөн жарандарыбыз бар, пропискасы жок иштеп жүргөн жарандарыбыз бар. Ошолорго кайрылып кетет элем. Анан мен биякта пропискам жок эле, биякта эмем жок эле деп отурбай, могу үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылсаңыздар болот. Ал жерден мен сизге кайталап кетейин. Баасыз, акысыз дарыгерлерибиз карап туруп, анан эмдөөнү өткөрөбүз. Пункттарды анан могу окуу жайларында 4 окуу жайында биз эмдөө пункту ачтык. Бул деген Кыргыз Мед академиясы, КТУ Эмина Разакова, бала сагында ачтык, анан мед училищеде ачканбыз. И биздин головной офис, поликлиника студентов, студенттердин бейтапканасы. Бизде күндүз да сайылат, анан түнгүсүн да
перерив жоқ. Өзіңіздердің, мысалы үшін, кейбір кісілер бар, жұмыстан кешіне қол түйбейді. Түнді келіп алсаңыздар бола береді. Біздің дәрігерлер көзөмөлдө турушат. Доброе утро, уважаемые сограждане. Разрешите дать небольшую информацию по вакцинациям. Давайте я сперва остановлюсь, что такое вакцинация. Вакцинация – это элемент социального поведения, уважительного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающих. Когда человек провакцинирован, иммунная система распознает наличие коронавируса в организме и дает отпор. Отпор дает внушительный. Поэтому мы должны все вакцинироваться. Единственная борьба с коронавирусом – это вакцинация. Вакцинация против коронавирусной инфекции, он ничем не отличается от других, от любой другой, например, от гриппа. Только в отличие от других заболеваний при коронавирусе, он делается двукратно. Первая доза и вторая доза. Так, разрешите, я остановлюсь на небольшой статистике. У нас в Кыргызстане вакцинация началась с 29 марта сего года. Если брать всемирную статистику, то, значит, в земном шаре уже получили более 6 миллиардов человек вакцинацию. И ежедневно получают 5 миллионов человек. Так, если остаться у нас, остановиться у нас, то по городу Бишкек получили первую дозу 86 тысяч человек, вторую 65. В городе Ош первую дозу получили 46, вторую 32, Чуйская область 60, соответственно 37, Иссык-Кульская область 54, соответственно 35, Таласская область 29 тысяч, вторую дозу 18 тысяч, Нарынская область 42 тысячи, вторую дозу 23 тысячи, Жалабатская область 102 тысячи, первую дозу получили, вторую дозу 64 тысячи. Так, Ошская область 207 тысяч, первичную дозу получили, вторичную дозу 152. Баткенская область 56, соответственно 25. Итого у нас по всей республике получили первичную дозу 685 тысяч человек, а вторичную дозу 455 тысяч человек. Это составляет примерно процентов 30. Это низко, уважаемые сограждане, поэтому я вас призываю вакцинироваться. Еще здесь у нас есть пункты вакцинации, это в каждом ЦСМ у нас в городе и в каждой области, в каждом районе. Особенно хочу остановиться, значит, у нас сейчас с 1 сентября по 10 сентября идет акция против коронавируса, то есть вакцинация. Есть у нас граждане, которые не прописаны в городе Бишкеке и работают, или в гостях много находятся, они думают, что, значит, без прописки у нас не делают. Нет, уважаемые граждане, я вам хочу сказать, значит, вот акция, в чем заключается акция? Обратитесь в любой ЦСМ, вас примут, окажут помощь, сделают обследование и сделают вакцинацию абсолютно бесплатно. Значит, дополнительно, мы вот думаем, с 15 сентября, мы думаем, будет оффлайн обучение нашим студентам и ученикам. Так вот, начнется массовое скопление. Поэтому нам нужно активно вакцинироваться. Поэтому открыты дополнительные в учебных заведениях 4 пункта вакцинации. Это значит КНУ имени Баласагина, КТУ имени Разакова, КГМА имени Ахумбаева, плюс БМК. Это то есть Бишкекский медколледж. Он находится между улицей Бакамбаева и Лагвиненко. Дополнительный вопрос будет, значит, на сайт заходите, Минздрава, там все написано. Я вас призываю к вакцинации. Это единственная защита от коронавируса. Спасибо за внимание.